Assalamu алейкум. Бүгүнкү бул видеодо биз соц тармактардан опрос түзгөндү, тест түзгөндү үйрөнөбүз. WhatsApp, Telegram, Facebook жана башка. Азырында биз башынан баштай беребиз. Биз экранда турган Facebooktан биз кантип опрос жүргүзөбүз. Суроо же тест кылабыз. Мисалы үчүн азыр биз Facebookка кирдик. Facebookка киргенде бизде кандайдыр бир канал же группа болушубуз керек. Ошол жерден опрос жүргүзө алабыз. Анан биз ушул группага киргенде биринчи бет чыгат. Биринчи бетте бул жерде биз опрос деген жерини басабыз. Бул жерден опросту басабыз. Опросту басканда биз биринчи суроо түзөбүз. Бул жерден эмнени сурайбыз. Азыр мен суроо жаздым. Сиз кайсы соц тармакты көп колдоносуз? Анан биз биринчи вариант деген жерге жазабыз. Бул жерге биз бул Facebook деп жаздым. Андан экинчи вариантка мен Instagram деп жазам. Да кошушубуз керек болсо, нер жерде edit деп турат, плюсту басабыз. Андан кийин бул жерге үчүнчү вариант деген жерге жазам. Анан да төртүнчүнү кошуп туруп бул жерге TikTok жаздым. Азыр төртөөнү жаздым. Төртөөнүн кайсы бирин ким көп колдонот. Анан бул жерде ушул жерде эме кылып койсок да болот, настройкалап койсо да болот. Бул жерден эки настройкасы бар. Бул жерде разрешить участникам добавлять вариант ответов. Бул жер басып кое турган болсок, ушуну толтуруп жаткан башкалар өзүнүн варианттарын кошо алат. Андан кийин экинчисинде бул жерде разрешить людям выбрать несколько вариантов. Бул жерде эгерде ушуну жандырып кое турган болсок, ошонун ичине бир канчасын тандаса болот. Эгерде муну өчүрүп кое турган болсок, анда ал бирөөнү эле тандашка туура келип калат. Азыр биз муну белгилеп коебуз. Андан кийин бул жерге сүрөттөрүн кошо жүктөсөк болот. Ушуну басканыбызда, бул чекеде бул галереяга окшон турган нерсени баса турган болсок, анда ал жерге биз сүрөт жайгаштыра алабыз. Да биз уже жазып бүттүк. Эми бул жерден жарыялоо деген баскычты бул жогору жакта оң бурчта жайгаштырат. Ушуну басабыз. Да мен жазган опрос азыр бул жерге чыкты. Жанында проценттер менен турат. Сиз кайсыл тармакты көп колдоносуз? Жанакы жерде мен колдонуучулар башка варианттарын дагы өздөрү түзүп колдонсо болот дегенге жандырып койдум эле. Бул жерде түгүндө add full option деп турат. Бул өздөрүнүн варианттарын кошо жаза алат. Facebook'та мына ушинтип колдонобуз. Андан кийин биз азыр Telegramга өтөбүз. Telegramда кантебиз? Азыр Telegramга киребиз. Telegramга киргенде Telegramда өзүнүн группалар бар. Группаларга же өзүңүздүн каналыңыз болсо, ошол жактан жүргүзө аласыз. Азыр мен группаларга жазам. Группага кирдим. Бул жерден бир группаны тандайм. Группаны тандадым. Бул жерден скрипканы басам. Бул жерден сүрөт башка нерселер жөнөтсө болот. Ушул жерден мен опрос деген тандайм. Бул жерден мен азыр химиктерге суроо жазам. Варианты ответи деп турат. Ушул жерде ответи деген жерге бир жолу басам. Анан бул жерге мен жоопторун жазам.
биринчиси H2O болду. Андан кийинкиси бул жерде H деп коем. Кийинкисине O2 деп коем. Анан үчүнчүсүнө бул жерине мен жөн эле O деп коем. Ошо мен варианттарын киргиздим. Биринчиси анонимный голосование деген бул суроо берүүнү жашыруу деген билдирет. Бул жерде муну басып отурган болсом, выбор несколько ответов деген баса турган болсом, бул бир адам бир канча жоопторду бериши мүмкүн дегенди билдирет. Же болбосо режим викторина деген бул ушул тест болот, бирөөсү гана туура болуш керек. Ушуну белгилейбиз да, анан бул жерден бизге кайсы бири туура экенин ошонун тушунда толукту басып отурган болсок, биз демек биздин тест түзүлдү. Суунун формуласын белгиле дедим дагы, жазып койдум и создать тест кылам. Уже бул опрос кетти. Бул Телеграмда болду. Эми биз WhatsAppка киребиз. WhatsAppта дагы кийин ушундай функция чыкты. Опрос жүргүзө турган. Мурун жок болчу. WhatsAppка киребиз. WhatsAppка киргенде WhatsAppта да бизде группа болушу мүмкүн, же адамдын личкасында болушу мүмкүн. Азыр биз группага түзүп жатабыз. Бул жерде мен скрипканы басам, анан опрос деген бар, ошону басып туруп бул жерге биринчи суроону жазам. Эмне деген суроо? Бит деген суроону жаздым. Андан бул жерге мен жоопторун кошом. Биринчи жообу маалымат деп жаздым. Мен керектүү азыр варианттарын жазып алдым. Жазып алгандан кийин эми буну мен группага жөнөтүшүм керек. Анча бул жерде отправить деген баскыч турат. Ошону басып коем. Баарды жазып атат. Бул жерде негизинен Телеграмдан айырмасы бул жерде биз кайсы варианты туура экенин көрсөтө албайбыз. Ушунда. Биздин бүгүнкү видеобуз аягына келип жетти. Биздин каналга катталыңыздар. Кийинки видеобузда биз ушул Телеграмда QSBot'то бир эмес, бир канча суроолорду түзгөндү үйрөнөбүз. Азыр бизде опрос болгондуктан биз бир урунганда бир мүмкүнчүлүктө бир тест гана жаза алабыз. QSBot'тун жардамында биз бир эмес, бир канча тест же опрос жүргүзгөндү үйрөнөбүз.